Берилген мисалды эсептейли. Биринчи биз көрүп тургандай кашанын ичиндеги кемитүү амалы аткарылат. Экинчи бөлүү, үчүнчү дагы бөлүү бизде амалы, төртүнчү кошуу амалы, бешинчи келип чыккан сандарды кошуу амалы аткарылат. 376.012 санынан кемитебиз 83.314 санын кемитсек, көрүп тургандай 2-ден 4 ала албайбыз. 12-ден 4 алсак 8. Бул жерде карыз менен 10, ондон 1 алсак 9. Бул жерде карыз менен 9, 9дан 3 алсак 6. Карыз менен 5, 5тен 3 алсак 2. Бул жерде 7ден 8ди кемите албайбыз. Карыз менен 17ден 8ди кемитсек, 9. Карыз менен 2. 292.698ди бөлөбүз. 414гө бөлсөк 2926-ны 414гө бөлсөк 7 деген сандан беребиз. 7 жерде 4 28, 2 жогорку разряд, 1 жерде 7, 2 менен 9, 28. 6дан 8ди кемите албайбыз. Карыз алабыз. 16дан 8, 8. Бул жерде 1. 1ден 9ду кемите албайбыз. Карыз алабыз. 2. Карыз менен 8ден 8ди алсак 0. 2ден 2-ни 0. 9ду алып түшөбүз. 289 414гө жетпейт. Бөлсөк, ошон үчүн 0ду жазабыз. 8ди алып түшөбүз. 7 деген сандан берсек 22.898 0 деген калды. Демек, бул келип чыккан санды үчүнчү амалыбыз 7ге бөлөбүз. 7ге бөлсөк, көрүп тургандай 7ге 1ден 0. 0ду алып түшсөк жетпейт. 7-ни алып түшүп 0ду жазабыз. 1, 7, демек 0. 101 деген сан чыкты. 101 деген санды кошобуз. Демек, бизде 8607-ни кошсок 7605ке 12, 1ди жогорку разрядка 1, 12, 1ди жогорку разрядка 16,
16.212 деген сан чыкты. Демек бұл санға біз 101 деген санды қошсақ, 3, 1, 3, 16. Демек 16.313 деген сан келіп шықты.